Азыр эсимде жок, мен канча кары. Анан эсиңизде жок болсо эмнеге күпүлдөп атасыз анан баятан бери? Кудайдын киндигинен түшсөңөр дагы бул силердин мамлекеттик кызмат. Бул жерде элдин жашоосун айтып атабыз. Мен өзүмдүн огородумду же болбосо сарайымды сурап аткан жокмун. Беребиз чечимди. Сиз антип мени кекетпей эле коюңуз, Кудайдын бир жеринен түшкөн депчи. Макулбу? Нормалдуу сүйлөңүз. Мындай жакынакай кылып жооп берсеңиз, аябай ызырынбастан. Ызырынбай эле жооп берип атам. Жакынакай жооп бербейсиз. Урматтуу замминистр, сизге эч ким сөз берген жок. Сиз ар дайым ушундайсызбы же бүгүн атайын ушундай кылып атасызбы мындай? Индустриальный парк Silkway. Бул Кыргызстанда биринчи жолу жасалган долбоор. Бишкек шаарында 70 гектар жер аянтына курулган индустриальный парк Silkway соода борборунун биринчи корпусу 2 кабаттан турат, 40 000 чарчы метр, жалпы 800 бутик болсо, анын 90% сатылган. 10%га жакыны бар, алып жетишип калсаңыздар болот, уже ачылган, иштеп жатат. Ал эми экинчи корпусу жанына аркасына 44 000 чарчы метр курулуп жатат. 500дөй бутик бар, аны дагы $1500 квадраты сатылып жатат, алып жетишип калсаңыздар болот. Рахмат. Мен могул дарыялардын жээгин кароо боюнча суу жеп кетүү менен байланышкан кырсыктар Нарын облусунун Актала районунда Тоолокмолду айыл аймагында Нарын дарыясынын жээгинде элдин үлүш жери, сугат жерлери алынып калды да суу алып кетти. Мына былтырдан бери айтып келе атабыз. Аккыя Көкчер айылдарында калктуу конуштарга суу ооп баратат. Буларга барып жеринен көрдү беле МЧС? Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги. Маалыматыңыздар барбы? Маалымат бар, мен былтыр өзүм барып көрүп кеткем. Тиешелүү иштер болот, но бирок азыр быйылкы жылга акча жээк бекемдөө боюнча жерде акча каражатыбыз жок. Урматбек мырза, акча каражатыңар жок болсо, былтыр барып көрүп кеткенде, ошол жерде жанагы айдоо сугат жерин билесиз да. Ошол мына быйылкы жылы жок калды да, ал жерде адамдар уже жер айдайбыз, эмне кылабыз деп кече биз жолугушууга барганда суроолорду берип атышат. Эмне кылабыз анан биз? Министрлик айдоо аянттарга жооп бербейт. Министрлик калктуу конуштарды коргойт. Калктуу конуштарды коргогонун билебиз. Анда Аккыя айылы боюнча маалыматыңыз барбы? Аккыя боюнча дагы маалыматым бар. Не болду? Эмне болот ошол? Тиешелүү чечимдер чыккан, каражат жок. Азыр быйылкы жылга Акталага каражат жок. Ошондо Акталада айылдар каражат жоктугунан улам калктуу конуштардагы Нарын дарыясынын жээгинде жайгашкан калктуу конуштар желип кете береби? Каражатка карата иш кылабыз да. Азыр ошол эки перспективдүү, эң биринчи ошол эки коркунучтап турган айылдарды коргоо боюнча иштерди алып барабыз. Урматбек мырза, эмне болду? Урушкуңуз келип атабыз? Урушкум келген жок, эмнеге? Ошо мындай жоопторуңуз мындай жок деп кесе эле айтып атасыңар да. Кесе айтпаганда кандай айтайын анан? Сизге мындай министрдин орун басары катары анда сиздер ошону карабайсыздарбы? Министрликпи? Караңыздар да сиздер. Карап атабыз. Караганда эмне жыйынтыкка келдиңиздер анда? Чечимдер чыккан. Эмне деген чечим чыкты эле? Көрсөтүңүзчү мага чечимиңизди. Кайсы чечим бар? Чечим бар, мониторингдин чечими бар тиешелүү. Так айтып бериңизчи анда, кайсыл айылдар, канча калктуу конушта, канча үй, турак жай бүгүнкү күндө жараксыз абалга келди. Ошону айтыңыз. Кагаз жүзүндө мен сизге берем. Так. Азыр жокпу маалыматыңыз? Азыр маалыматым жок алганча. Сиз урматтуу замминистр, бул жерге кандай маанайда келдиңиз, өзү түшүнбөй атабыз. Мындай жакынакай кылып жооп берсеңиз, аябай ызырынбастан. Ызырынбай эле жооп берип атам. Жакынакай жооп бербейсизби? Жакынакай эле жооп берип Айтышып атам. атасыз да кайра депутат менен. Жакынакай эле жооп берип атам. Айтышкан жокмун, берген суроосуна жооп берип атам. Жакынакай жооп бериңиз. Меске дагы кайталап коеюн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин орун басары. Кудайдын киндигинен түшсөңөр дагы бул силердин мамлекеттик кызмат. Бул жерде элдин жашоосун айтып атабыз. Мен өзүмдүн огородумду же болбосо сарайымды сурап аткан жокмун. Ошол жерде элдин баары сурап атат. Кандай кылабыз, эмне кылабыз? Анан жок. Мындай кылып атабыз, андай кылып атабыз. Анда чечимиңерди бербейсиңерби? Беребиз чечимди. Сиз антип мени кекетпей эле коюңуз, Кудайдын бир жеринен түшкөн депчи. Макулбу? Нормалдуу сүйлөңүз. Сиз президенттин өкүлү.
Эмне болуп атат? Бул маселе боюнча Бул маселе боюнча эми министрдин орун басары сиз мындай этиканы караңыз, анчалык алынбагыла. Сиз кызыксыз го, эмне бул жерге айткан Сизге эмне суроо бергенге болбойбу? Жок, суроо бергенге болбойбу? Жооп берип атасыз, биз дагы ошонун жоопту жакшыраак алалы деп атабыз. Элдин суроосун жакшыраак жооп берип койгула. Микрофонго айтыңыз. Микрофон бериле. Мен ошону жооп берип атам, мен ошол жерге. Тилемизбей мен так жооп берип атам. Могу багыт боюнча моундай иштер жүргүзүлгөн, моундай чечимдер кабыл алган. Каражат жок деп. Быйылкы жылга болобу каражат? Каралдыбы 25ке? 25ке ошону айтып атпаймынбы? Тиешелүү каражаттардын бардыгы объектилерге бекилип калган. Ал жерге каражат бөлүнгөн жок деп мен бир нече жолу айттым го сизге. Каражат бөлүнгөн каражаттар өтө кооптуу жерлерге бөлүнгөнбү же кайсыл жерлерге бөлүнгөнү тууралуу маалыматыңыз барбы? Анда айтып бериңизчи. Маалыматым бар. Мына быйылкы жылга деп мына сиздердин чечимиңиздер менен 2024 жылды 9 октябрдагы 24-15-7 токтомунун аткарылышы тууралуу мына тиешелүү азыр бизге Чуу дарыясына 200 миллион акча каражаты бөлүнүш керек эле. Бүгүнкү күндө азыркы учурда мына 83.600 миллион сом каралды Чуу дарыясынын мекемдөө боюнча. Ал жерде биз быйылкы жылга деп 5 участокты бергенбиз. Мына Алабидин районунун Васильевка айылындагы 27-2 мамычасы, жана ошондой эле 74-чү чек ара мамычасы, Алабидин районунун Октябрь айылындагы Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө 108-чи участокто, Сокулук районунун Камышановка айылындагы караштуу 165-чи тилке, ошондой эле Сокулук районунун Төмөнкү Чуу айылындагы 05-07 тилкеси, Сокулук районунун Төмөнкү Чуу айылындагы 05-39 тилкеси келген. Андан тышкары, эгер ошолеки сиздердин токтооңуздардын негизинде 300 миллион акча каражаты быйылкы жылга каралыш керек болчу. Именно могуреки суунун жээктерин бекемдөө боюнча. Эгер ошолеки толугу менен бөлүнүп берилсе, дагы 100 миллион сом акча каражаты каралыш керек быйылкы жылга. Андан Ош облусунун Араван районунун Тепе Коргон айылында 315 метр суу жээгин бекемдөө Араван сайда. Андан тышкары Жалал Абадта Сузак районунун Карадария айылындагы 220 метр Карадария участогунда. Андан тышкары Баткен облусунун Баткен районунун Төрткүл айыл округундагы 193 метр Сок дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча иштер. Жана ошондой эле Талас облусунун Манас районунун Үч Коргон айылындагы Үч Коргон айылынын жээгин бекемдөө боюнча 355 метр сметалык баасы 32 миллион сомдун акча каражаты сарпталды деп турат. Ушул багыттар боюнча азыр биз ишти алып барышыбыз керек. Жана силердин бекитилген токтомдо ылайык акча каражаты тиешелүү министрликтен бөлүнүп берилсе. 24-жылы канча каражат кетти? 24-жылы биз 82 миллион 600 миң сом акча каражатына биз тиешелүү иш чараларды жүргүздүк. Бул Чуу дарыясына гана 2194 метр жээгин бекемдөө жана 305 шпора куруу боюнча. Болгону мына токтомго ылайык 2024-жылы 82,6 миллион акча каражат бөлүнүп берилди. 24-жылга, 25-жылгачы? 25-жылга канча сурап атасыңар? 25-жылга жалпы жонунан биз сурап атабыз 229 миллион 798 миң 716 сом. Учурда бөлүнгөнү мына 83,6 миллион, анын 20 миллиону гана бүгүнкү күндө ачылып турат. Азыр биз бул боюнча ошолеки Чуу дарыясында Аламидин районуна, ошондой эле Сокулук районунун Камышановка айылына, ошондой эле Сокулук районунун Төмөнкү Чүй айылына бөлүнүү боюнча иштерди алып барып атабыз. Ошондо жанагы биз айткан Актала районундагы Нарын дарыясынын ооп кетиши боюнча
компенсациялар кандай болот? Төлөнөбү, төлөнбөйбү? Эмне болот? Не кылса болот алар? Компенсациялар эгер бүгүнкү күндө жанагы страховкага коюлган үйлөр болсо төлөнүп берилет компенсация. Канча үй бар сиздердин ошол Аккаяда барып көрүп келдим деп атпайбыз биз? Көрүп келсеңиз, бүгүнкү күндө жараксыз болуп калган канча үй бар экен? Ал жерде азыр менин маалыматым жок ал боюнча. Көрүп келдим деп атпайбыз биз? Көрүп келген мен так маалыматым жок, ошон үчүн так айтайын. Көңүл бурбайсыңар да, көңүл бурбай атасыңар да, анан келип кыйкырып атасыңар. Биз ошонун баарын тилемизбей айтып атабыз депчи. Тилемизмек турмак, көңүл бурбай да атасыңар да. Ал Акталадагы Кыргызстан территориясына кирген район. Көңүл буруп эле Ал жакта дагы кимдир бирөөлөрдүн бала чакасы менен, үй бүлөсү менен жашап аткан адамдар. Туурабы? Эң туура. Анан неге мындай кайдыгерлик менен карап атасыздар? Мына канча үй бар экенин билбей атпайсызбыз? Канча үй, канча калктуу конуш, мен айылды сурап атам, макул, жерди билбейт экенсиз. Сиздерге карабайт экен. Ошол Көкчар айылда канча адам бүгүнкү күндө үй жайы жараксыз абалга келип атканы тууралуу МЧС билбесе, бүт баарында бар деп атасыңар. Материалдабыз бар, бирок акча жок деп атасыз. Ал жерде авариялык бүгүнкү күндө урап калып турган үй жок ал жерде. Жокпу? Жок үй. Элдер калп айтып атабы анан? Тиешелүү ал жерде мониторинг иштери жүргүзүлгөн. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн, мен так маалыматты сизге кагаз жүзүндө берейин. Мен так маалыматты азыр билгим келип атат да, сизденчи жок эменин министрдин орун басары катары. Азыр менин жанымда ал маалымат жок. Кайсы жердин маалыматын ала келгенсиз? Азыр сиз макул 24-жылы ушул суу жээктер, дарыянын жээктери алынып кетиптир да, ошондо канча калктуу конуш жабыркады анда? Калктуу конуш жабыркаган жер барбы? Сиздердин бекиген токтом боюнча, бул жерде жээк эрозиялары гана. Ал жерде калктуу конуштар жок. Калктуу конуштар жок. 82 мына 24-жылга бекилген жана 82 миллион 600 миллион сом. Ал только ошол эки Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча жээк эрозияларын бекемдөө. Ал жерде калктуу конуш жок. Ошол Нарын дарыясы боюнча эле сурайынчы мен кайра. Нарын дарыясынын жээгинде алдын алуу боюнча биз алдын алышыбыз керек да, туурабы? Негизги маселе алдын алуу. Эң туура. Дагы канча объект бар алдын ала турган? Ал жерде дагы Акталага кире бериште дагы бир чоң участокты көрүп келдик биз. Мен өзүм барып былтыр жерине барып көрүп келгем. Ал жерде дагы ошол эки мен айылдын атын унутуп калдым азыр. Ал жерде чынында Акталанын кире беришинде кайсы жерде айыл? Кайсы кире бериши? Актал чаттабы же наркы Баятовдун центрин айтып атасыз, барып келген болсоңуз. Кайсы жери? Мен айылдын атын унутуп калдым. Жок, кайсыл мындай демесин айтсаңыз, сиз баргансыз да, кыдырып келдиңиз окшойт, э? Ооба, кыдырып келгем. Ооба, кайсыл жеринде, район центриндабы же Үгүт жагын айтып атасызбы? Айылдан жок, айылга кирбей нары оң жакты көздөй чыгып кеткендечи. Ошону жазып алган эмес белеңиз? Ошо айылдын атын эми эсимен чыгарып ийдим. Ошончо барып кыдырып келгенден кийин ошол алдын ала боюнча, камкордук көрүү боюнча, алдын алуу боюнча бүгүнкү күндө иш жүргүзүлүп атабы? Ошол сиз көргөн жанагы мыякка кирип кеткен айылды. Ошо мыякка кирип кеткен айыл боюнча тиешелүү иштер жүргүзүлдү. Мониторингдин чечимдери чыккан. Жергиликтүү бийликке дагы тиешелүү райондук мамлекеттик администрацияга да тиешелүү предписаниялар берилген ошол боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүү боюнча. Нарын дарыясы өзүңүз билесиз, ошол оң тарабына ооп кетип бараткан өтө чоң эрозиялар пайда болуп баратат. Көргөнсүз да аны? Көргөм. Ошонун башына буруу нугун өзгөртүү боюнча канча акча керектелет деп чечим бар сиздерде, мындай смета барбы? Азыр мен эми калп айткандай болбойм, ошол эки тиешелүү мониторингдин чечими бар. Аны мен сизге ошол кат жүзүндө беремин. Жок, канча каражат бөлүнөт деген мындай чечим бар. Так жок да жооп жокпу? Так мынча деген жокпу? Азыр эсимде жок мен канча каражат. Анан эсиңизде жок болсо эмнеге күпүлдөп атасыз анан баятан бери? Мен бир эле жерди сурап атам, Нарынды эле. Мына акча каражаты канчага курулат,
дагы макул мага акча жок деп атасыңар. Акча жок болсо, Урматбек мырза, акча жок болсо, жок дегенде ошол Нарын дарыясынын желип бараткан жактарына моонча акча керектелет деген бир смета жокпу? Жок болуп атпайбы ошол? Мирлан мырза, бар. Тиешелүү айтып атам го мен сизге, тиешелүү чечимдер бар. Эми ошо кана чечимдериңизди көрсөтүңүз. Мен сизге кат жүзүндө берейин деп атпаймынбы? Сизге кат жүзүндө берейин. Ошондо да көрөсүз. Мен азыр мисалы мен билгим келип атат эм, кат жүзүндө да берип койгула. Бирок министрдин орун басары дайыма даяр болуш керек деп ойлойм. Урматтуу төрөгө, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биз бүгүн ушул маселе, экинчи маселени карап аткан мезгилибизде депутаттар толук кандуу жооп алыштары керек деп ойлойм да мен. Толук кандуу жооп алыш керек. Анан кат түрүндө берем, мен айтып атпаймынбы? Ана мен не кылып атам деген сыяктуу нерселер бул жооп эмес. Жооп эмес. Канааттандырарлык жооп болбой атат да. Биз могул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ишмердүүлүгү боюнча чечимге киргизип, ошол дарыялардын жээктерине канча акчага корогондугу тууралуу жана 25-жылга иш планы тууралуу өзүнчө угуу өткөрсөк жакшы болчу да экен. Мен сунушталат элем да ушуну. Дарыялар боюнча кийинки жыйынга ушул кайра толук кандуу даярданып келишсин. Мен бул суроолорго канааттанган жокмун. Бул суроолорго берилген жооп эмес деп эсептейм. Рахмат. Каралган маселе боюнча ана бүгүнкү мен азыр бияк айтып атам, депутаттарга айтып атам. Рахмат сизге. Сизге сөз берилген жок. Сиз бүгүн сунуш берип атасызбы? Кийинкиге даярданып келүү боюнча да? Урматтуу депутаттар кандай дейсиздер? Анда Амран Улданович, тактоо. Жана немеде, вот дарыялар жөнүндө сөз болуп атпайбы? Вот дарыялардын баары силерге карайбы? Кооптуу конуштар. Дарыялардын баары бизге карабайт. Ошондо кандайдыр бир кырдаал түзүлсө, биз ошолордун кесепеттерин жоюу боюнча ишти алып барабыз. Дарыялар бизге карабайт. Биздин балансыбызда турбайт. Эми сизге эмес, вообще дарыялар азыр кимге карайт? Мен уже 5-6 жолу суроону бердим да, же мен водный хозяйство албайт, же силер албайсыңар, же булар албайт. Кимге өзү бүт дарыялар подчиняется? Урматтуу Марат Молдонович, дарыялар булар суу ресурстары катары. Суу ресурстары айтат өткөндө, чоң дарыялар бизге катталбайт дейт. Аларда да жок. Вот ушуну бир силер министрликтер бир мурда буга чейин азыр деле частично Кыргыз гидрометте кандайдыр мониторинг эсептөө жүргүзүлүп келген. Алдагы көптөгөн жерлерде жана эсептөө эмелери иштен чыгып. Сиз туура айтып атасыз, мен сизге кошулам. Просто мен ушу Талас дарыясын канча жолу сурайм. Ошол бирде эменин балансын эместе суу департаменти айтат, бизде эмес дейт, МЧС айтат, бизде эмес, жана булардыкы эле туура жана кооптуу конуштарды биз карайбыз деп, эрозия болгон жерлер. Силерден сурасаң, министерство, силерде бизде эмес дейсиңер да, ушуну эмке бир апелляция этип келелечи кимде? Ошону азыр Минвод сельхоз министрлиги өзүнө алып, ошол эсебин жүргүзүп, ошону баштады да. Суудун эсебин жүргүзөт, бирок дарыя ошону баланстарга алып, ушу дарыянда булар болду. Айтып кетпедиңизби МЧСтин замы? Жана 3 коргончу баягы өтүп кетпеди эле, биз келип көтөрүп силер бир жазадыңар го. Вот ушу мен таң калам да, суу сактагычта 550 миллион куб суу чогулат да кыш менен, азыр толуп турат да. Ошону биз 12% эле колдонобуз да Талас. Манас район билесиз да. А так 8% эле колдонобуз. Ошонун баарын биз берип атабыз да Казакстанга. Как жанагы межведомственный соглашениялар менен кетип атат да, ошону эмнеге жана жерден беригөзбөй, береги укрепительный мейли өйдө жагын, платинанын үстү жагын биз карайык. Жанагы казактарга платинадан кетип аткан жерин ошолор казак туугандарыбыз эмнеге обслуживать этип бербейт? Ушуну эмне сүйлөшпөйсүңөр? Биздин акча эмнеге кетиш керек? Өткөндө ошону биз келип кыйкырбаганда, жана 3 коргонду билесиз, бир 100 гектардай жер өтүп кетмек. Паруслар 2 ал уже границаларын жылдырып аткан. Сактап калдык ошондо. Эми ушуну ошолор менен да бир сүйлөшүүлөр жүргүзбөйсүңөр, суу берип атсак, ошол суудун бир 12%-ын алат экенбиз биз. Мен билем да, так 8%-ын эле колдонобуз, 12%-ын эле колдонобуз. Бүт берип атабыз туугандарыбыз. Анан келип хотя бы до платины жасап берип койшпайбы бизге?
Я бирок соглашениеде ошол бар болчу керек да, платинанын обслуживаниясы. Мен ошол жерде иштеп жүргөндө да көргөн жокмун, келип бир жерин казып, бир жерин тегистеп, биз өзүбүз далбастап жүрөбүз ошолорго суу бериш үчүн. А биздин Манас району ошол жана суу сактагычтан чыккан жерден билесиз, эки жака эле алып кетип калат, сууну тияктан суу деле албайт. Бүт казак туугандарга кетет. Ушундай бир көңүлгө алып койсоңор, сүйлөшкөндө айтыш керек да. Да, всю воду мы собираем. Же болбосо биз азыр ар жактан платиналарды куруп сууларды өзгө сактап алып колдонсок деле болот. Суу жетишпейт постоянно. Ушуну эме кылып коебуз, талас дарыялар вообще кимдин балансында? Эмкиде, Мирлан Сунушберди эмкиге калтырабыз да муну. Рахмат. Кийинки сөз Мирлан Салмай Кожода. Бүгүнкү экинчи каралып аткан маселеге жооптор так болбогондугуна байланыштуу ушул маселени кароо токтотулуп, кийинки отурумга калтыруу боюнча сунуш берем. Ошону колдоп берсеңиздер. Экинчи, Эрнис мырза, сиз өкмөттүн өкүлүсүз, президенттин өкүлүсүз, катышып атасыз. Бул жер жогорку кеңеш, элдин өкүлдөрүнөн шайланып келген депутаттар отурат. Аткаруу бийлигиндеги министрлер жана министрдин орун басарлары отурат. Бирок кызматтык этика боюнча Шамыркановго маселе болушу керек деп ойлойм. Бул нерсе жөнөкөй нерсе эмес. Эгерде кандайдыр бир туура эмес суроо же кекетүү мокотуу болгон болсо, анда бүгүнкү жыйындын стенограммасынан кайра карап чыккыла. Атайын провокация кылып берилген суроого өтө текеберлик менен жооп берген, текеберчиликти боюнча кызматтык абалынан так суроого жоопту өтө одоно жана орой берилгендиги үчүн мен талап кылам, суранам, сиз өкмөттүк саатыңызга киргизип карап бериңиздер. Рахмат. Урматтуу президенттин өкүлү, урматтуу министр, жыйынга ар дайым даярданып келиш керек. Мен сиздерге канча жолу айтам да. Андан кийин урматтуу зам министр, сизге эч ким сөз берген жок. Сиз ар дайым ушундайсызбы же бүгүн атайын ушундай кылып атасызбы мындай? Рұқсатпы? Сиз жок, сизге азыр рұқсат берген жок, просто сиз даярданып келиңиз. Мына депутаттан сунуш чыгып атат, андан кийин мындай жана болбош керек. Туурабы? Сиз депутат, сизге эл шайланган депутат суроо берип атат. Сиз жакшынакай жооп бериңиз. Сизге кыйкырган жок, башка кылган жок. Сиз бул жака эми мейли азыр сөз көбөйүп кетти да, ошондуктан азыр айта турган сөздөр айтылды. Сизге сөз берилген жок. Урматтуу депутаттар, мына сунуш чыгып атат, чтобы кийинки калтыруу боюнча. Урматтуу министр, Урматтуу Азат Окуз, кечиресиздер, Мирлан мырза. Эми бул азыркы бул окуя бул биздин күн тартипке жана 10 сентябрда чечимге тиешеси жок да. Бизде мен баяндамамды бердим. Маалыматтардын баарын бергенге даярбыз. Алардын комиссия жумушун улантып атат. Сиздер берген тапшырманы биз аткаруудабыз. Анын жыйынтыгы боюнча эме кылабыз. Мен ушуну карап бүгүн бир снятие кылып койсок деген үмүт менен келдик эле да, даярданып. Эми мына мындай болду, эми өзүңөр көрдүңүздөр да. Мына көп болуңуздар, ошондуктан так даярданып билген гана жетекчилер келсин бүгүнкү күндө жооп берет. Биз тараптан барып, кыдырып, көрүп, анан ошону айта албай аткандан кийин зачем бул жерде айтыш керек бар. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен сунушту добушка коем. Кийин качан добуш бериңиздер. Макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот бул маселе боюнча.